достор, урматтуу достор, Мирлан Батырханов мына бүгүн 2018 Сочиде бул жерде чоң компаниянын маракесинде жүрөбүз. Бул жерде бир 500 миңдеген адамдар жүрөт, көптөгөн адамдар, директорлор жүрөт. Алардын канчоосу өз үй бүлөсүнүн материалдык жактан өз жашоосун ушул бизнес менен байланыштырышты. Мындай маракелерге сөзсүз түрдө катышыш керек, анткени мындай маракелерде сиз биринчиден өзүңүзгө болгон, экинчиден компанияга болгон ишенимди чоңойтосуз. Чоң масштабты көрө баштайсыз. Буга чейин сиз котлок көтөрүп жүргөн адамдарды көрсөңүз, эми сиз чоң 50 миң, 100 миң, 200 миң сом акча тапкан адамдарды көрөсүз. Алардын ушунчалык көптүгүн көрөсүз да, бул бизнестин чоң масштабта экенин көрөсүз. Ошол масштабты көргөнүңүздө сизде ойгонуу пайда болот. Сиз лидер катары, директор катары ойгоносуз. Жана мен дагы кылгым келет, мен да ушундай жашагым келет, мен да ушундай четиркөөгө чыккым келет, мен дагы сахнага чыгып, эмнеге мен биякта отурам, эмнеге мен алар арасында жүрбөйм, эмнеге мен ошол айталы 240 миң, 360 миң, 540 миң, миллион деген чектерди эмнеге мен кармабайм, эмнеге мен алардын арасында жокмун деген сезим пайда болот сизде. Ошол сезим менен сиз адамдарды чакырганыңызда адамдар сизге жабыша баштайт. Эсиңизде болсо, биз буга чейин натыйжа эмнеден көз каранды? Адамдарды чакырганда эмнеге адамдар MLM'ден качат деген видеобузду айтып кеткенбиз. Сиздин ички сезимиңиз чоң ролду ойнойт. Ички сезимиңиз адамдарды же качырат, же өзү тартат дегенбиз. Ушул маракелер сиз ички сезимиңизди күчөтөт. Ошол себептен ушуга окшогон компаниянын деңгээлинде, же шаардын деңгээлинде, же Кыргызстан деңгээлинде ушундай маракелер болсо, сөзсүз түрдө катышыңыз. Ал маракелерде сиз ойгоносуз. Ошол эле учурда сиз директор болуу кыйын нерсе эмес экен. Директор болуу оңой эле нерсе турбай, ушунча адам директор болуптыр. Мен деле болот экен деген сезим пайда болот биринчиден. Экинчиден, директор деген бул кичинекей, эң кичинекей тепкич экен деп түшүнөсүз. Мындан чоң серебро, золото, рубин, бриллиант дегендер толтура экен. Мен жөн эле директорду кыйын деп жүрүпмүн. Директор эң оңой тепкич экен деген сезим пайда болот сизде. Ушул сезим менен сиз патриоттук бизнес кыла баштайсыз. Дагы бир нерсе эсиңизде болсун, эгерде сиз жалгыз келчи болсоңуз, бул мындай маракелерге, анда сиз наставниңиздин бизнесин куруп берип атасыз десек болот, же аны чоңойтуп берип десек болот. Ал эми эгерде сиз өзүңүз менен бирге көптөгөн адамдарды ээрчитей келсеңиз, өзүңүздүн командаңызга, анда сиз өзүңүздүн бизнесиңизди, өзүңүздүн статустарыңызды чоң масштабка чыгарган болосуз. Ошол себептен өзүңүз гана келбестен, шерик ээрчите келгенге аракет кылыңыз. Кабилеттүү иштебесе да ээрчитип алып келгенге аракет кылыңыз. Ошондо сиз чоң масштабты көрө баштайсыз жана өзүңүз канча тез сатканыңызды байкай аласыз. Бирок албетте бир мындай мараке аздык кылышы мүмкүн болсо, 2-3 маракеге катышкан аракет кылыңыз. Мараке болуу акыркы акчаңызга болсо келген аракет кылыңыз. Анткени маракеге катышуу бул пассив эмес, бул актив. Той жана башкалар болсо, алар баары пассив болот. Алар сиздин акчаңызды 100 миң, 200 миң тапканда жардам бербейт сизге. Ал эми мындай маракелер сизге эртеңки күндө жарым жылбы, 1 жылбы, 2 жыл айы мен 200 миң таап атам, 100 миң таап атам деген сөздү айтканы жардам берет. Ошол себептен мындай маракелерди катышпай койбоңуз. Акыркы акчаларга болсо да, карызга алып болсо да катышкан аракет кылыңыз. Ошол акчаңызды көбөйткөнү шанс берет. Эми жана биз айткан маракелер боюнча айткан сөздөрүбүз кур болбош үчүн мен бир-эки мисалдардан келтирип кетейин. Бизде мен былтыр кайра 2 жыл мурун кайра киришип иштеп атканымда, жаңы эле иштей баштаганда, бизде Арсланбек Затыргүл деген кызыбыз жаңы эле иштей баштап, оператор болуп иштеп, айлыгы 5 миң болчу. Ошол мезгилде жаңы эле айлыктарын алып жүргөндө, эми жаңы эле айлыгын алганда биз айтканбыз, биз жакында бишкекке сатабыз, жүр биз менен бишкекке бар, бишкекте ушундай мараке болот деп айтсак, мен алган айлыгым баардыгы кетип калат экен да, келгенде канча жашайм, мен 0 болуп калат экен десе. Эптеп тур ушулай да 1-2 ай кыйналасаң, зато эртең ошол сен киргизген 5-6 миң сага 50-60 миң болуп кайтып келет. Убагы келгенде сен ошо жакшы эле барган экен дейсиң, давай жүр десек, акчасын бергиси келбей, баргысы келбей, тырышып атып жөнөдү. Аны менен бирге анын наставниги дагы Азимкулова Роза да ошентип эле тырышып атып, эптеп акчадан кыйналып атып барган. Анан баргандан кийин акыркы орундарда отуруп, эми жаңы баргандар акыркы орундарда отурушат, анан ошо акыркы орундарда отурушуп, ошол маракени көрүштү. Биз айткандай эле айттык, уккан менен, сүрөтүн көргөн менен, өз көзүңүз менен көргөн эки башка деп айттык. Дал ошондой болуп, ошол жерде чек алгандарды көрүп, 60 миң, 90 миң, 120 миң, 180 миң чек алгандарды көрүп, жанданышып, өздөрүндө башында мына кыял, кандайдыр бир мечта пайда болду. Анан план пайда болду. Кийинки жылы Кудай буйруса, мен дагы ушинтип элдин көзүнчө ушинтип алгым келет. Мен дагы ошолорго окшоп Доминиканага барып келгендер өздөрүнүн барып келгендеги ой пикирин айтышты. Ошолорго окшоп мен дагы четиркөө чыгып эс алгым келет деп өздөрүнө ниет коюп коюшту. Арадан 1 жыл өтүп өтпөй, мына 10 айга жакын өтүп, мына жакында эле биз Сочиге барып келдик бирге. Алардын айлыгы ар ай сайын алган айлыгы 50-60 миң тегерегинде болуп калды азыркы учурда. Жана мына Сочиге барып, элдин көзүнчө өздөрү ниет кылгандай эле 50-60 миң чекти элдин көзүнчө алышты. Эми ушул жерде алар өздөрүнө кийинки жылы мен Кудай буйруса 90 миң, 120 миң, 180 миң чекти алып, 300 миңден ашык чекти алып, мен дагы Италияга барегеси алып барып келейин деп өздөрүнө ниет кылып азыркы күндө иштеп атышат. Көчпөстөн көрдүңүз, жаңы мечта, жаңы масштабтар пайда болду аларда. Буга чейин биз айтсак, мындай эптеп апарышын айтып атат дегенде кабыл алган болгон. Ушундай учурлар аларда деле, бизде деле болчу.
бирок алар эми барып өз көзү менен өз башы менен ишеништи. Ушундай мааракелерге барган адам тез өсөт экен деп. Эми азыркы күндө ошол адамдар өздөрү эле 10-15-20 билет алып саткан аракет кылышат. Демек сиздер дагы ошондой мааракелерге сөзсүз барган аракет кылыңыз. Акыркы акчаңыз болсо да аябастан катышыңыз. Ошол жерде сизде чыныгы мечталарыңыз, чыныгы каалоолоруңуз ойгонот. Дагы бир эки мисал келтирип берсем, мисалы үчүн Каныбек кызы Айпери деген лидерибиз бар. Ал ошол студент кезинде иштей баштаганда биз мына жакында Миразалевский Польшадан келип психология, сатуу тармагында сабак өтөт, лидерлик жөнүндө жана рекрутинг адам тартуу жөнүндө үйрөтөт. Ошого 600 сом болгону биле 2 күн өтөт деп айтсак, ал мезгилде азыркы күндө 1200-1000 сомдон ашыраак акчанын дерегиндеги акча болчу, акчанын күчүнө караганда. Анан акыркы чөнтөгүндө мындай эң керек деген акчалардын бирин сарптап катышкан, андан көрө көйнөк албасам дегендей мамиле болгон. Ошондо биз айтканбыз, сен ушул 600 сом аяган менен эртең ушул 600 сом 6000 дагы болот, 60 миңге да айланат, ай сайын 60 миң алган күндөр болот десек ишенбей катышкан. Чындап эле аларда жаңы ниет, жаңы каалоо пайда болду. Азыркы күндө алардын орточо айлыгы, ушул Айперинин айлыгы 50-60 миң тереңинде болду. Кийин барып чет өлкөгө Анталияга салып келди, кийин көптөгөн шаарларды көрүп келди. Биздин СНГдагы шаарларды көрүп келди. Азыркы күндө жакын күндө Сочи менен Стамбулга салып барып келди. Ушундай көп эле жерлерге барып келишти. Андан кийин Сингапур, Таиланд, Хайнанды да көрүп келди. Көптөгөн чет өлкө мамлекеттерин көрүп келди. Ошондой эле окууну бүтүп атып, студент кезинде баштаган окууну бүтүп атып өзүнө автоунаада калды. Азыркы күндө квартирага керектүү акчаны да топтоп койду. Жакын арада мына аз калды, квартира алганы турат. Мына ипотекага албастан өзүнүн нак акчасын алганы турат. Көрдүңүз, жашкы студент кезинде баштап иштеп отуруп, мына ушундай ийгиликтерге жетип атат. Эмнеге ошондой мааракеге биз айтканды угуп барып катышып коюп атат жана тынбай ошол эмнени үйрөнсө, ошонун баарын практикада жасап атат да. Ошол себептен сиз дагы мааракеге акчаңызды, мүмкүнчүлүктү, убактыңызды аябастан эптеп жолун таап катышыңыз. Мына дагы бир мисалдардын бири Болот Мамбет кызы Назгүл деген лидерибиз бар болчу. Ал дагы бир убакыт студент кезинде иштеп жүргөндө мына 600 сомго жүр десек, коркуп, жанда аянып атып, акчам кетип калды деп тырышып атып барган. Биз ага деле ошол эле сөздөрдү айтканбыз. Арадан убакыт өтүп ал Дубайга да барып келди, Египетке да барып келди. 60 миң чегинде калды, орточо 30-40 миң айлык алып жүрдү студент кезинде. Кийин тилекке каршы үйлөлүк шарттарга байланыштуу үйлөсө уруксат бербей иштебей калды. Бирок иштегенде эгерде улантып жүргөн болсо, азыркы күндө мен ишенем, ал 100 миңдин терегинде акча алып аткан адам болмок эле. Ошол себептен мааракелерге акыркы акчаңыз болсо да аябастан катышыңыз. Бул тойго кетирген акча эмес, бул бир концертке кетирген акча эмес, бул көйнөк алып алган акча эмес, бул өзүңүзгө кирген акча. Ал сөзсүз түрдө кайтып келет. Ал турмушта дагы пайдасы тиет жана бизнестен 10 эсе, 20 эсе болуп сизге кайтып келет. Ошол себептен мындай мааракелерге сөзсүз түрдө катышыңыз. Эгер видео жаккан болсо, коллегалар менен бөлүшүп коебуз, лайк басабыз жана каналга табабыз. Сиздер менен Мирлан Батырханов.